Учурда адистердин айтуусу боюнча боор оорусу эл ичинде күч алууда. Боор оорусунун коркунучу анын баштапкы баскычтары билинбейт. Адамдын эч жери оорубайт. Качан бейтап дарыгерге кайрылганда гана билинет. Боордун негизги функциясы организмди тазалоо болуп эсептелет. Эгерде боордун иштөө функциясы бузулса, анда ар бир адам үчүн коркунуч туулат. Боордун негизги функциясы тазалоо болуп эсептелет. Андан сырткары кан менен кошо андагы зыяндуу заттардын бактерия, вирус жана башка баарын өзү аркылуу өткөрүп, аларды зыянсыздандырат. Эгерде мындай заттар организмге тамак-аш, дары-дармек аркылуу көбүрөөк кирип кетсе, боор аларды зыянсыздандырууга алы жетпей калат. Зыяндуу заттар боордо топтолуп баштайт да, боор акырындап дартка чалдыгат. Бара-бара боор канды тазалай албай калып, кандын курамындагы уулуу заттар башка органдарды дартка чалдыктырууга өтөт. Ошондуктан боор ооруса башка органдарда ооруга чалдыгышы мүмкүн. Боордун нормалдуу иштөөсүнө таасирин тийгизүүчү негизги факторлор. Булар зат алмашуу процессинин бузулушу, негизинен семирүү. Ашыкча салмактуу адамдардын көбөйүшү менен боордун алкоголдук эмес, май оорусу көбөйдү. Органдын ткандарынын структурасы өзгөрүп, натыйжада боор өзүнүн функциясын толук кандуу аткара албай калат. Алкоголдук ичимдиктерди ашыкча колдонуу мүмкүн, бул боор ооруларына алып келчү бирден бир белгилүү себеп болсо керек. Андан сырткары май дистрофиясы, алкоголдук гепатит жана цирроз боордун алкоголдук ооруларынын өнүгүү факторлорунун Кыргызстанда 20–30% ээлейт. Алкоголдук ичимдиктерди көп кабыл алуу боордун клеткаларында майлардын чогулуусуна алып келет. Клеткалар өз функциясын аткара албай, акыр аягы клетка өлүмгө учурайт. Буга себептүү боордун бирдиктүү ткандары өсөт. Акыры бул адамдын өлүмүнө алып келет. Боордун вирустук оорулары. Биринчи кезекте бул вирустук гепатиттер. Алар өрчүгөндө коркунучтуу цирроз, боор рагы, арканда ичеги карын ооруларына алып келет. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча, гепатиттин ар кандай формаларынан жыл сайын 1,5 миллион адам каза табат. Бул вирустук оорулар цирроздун себеби болуп калууда. Ал эми биринчи рактын ыктымалдыгы 78%. Гепатит оорулары өнөкөт формасына айланып кетүүсү менен коркунучтуу. Андан тышкары вирустар боордун ткандарына бир нече багыттар менен таасир кылат, сезгенүү пайда кылат жана гепатоциттерди пайда кылат. Дары-дармектерди кыянаттык менен колдонуу. Бездердин олуттук кыйроосуна алып келүүчү дарылардын тизмеси абдан чоң. Анын ичинде ар кандай ооруну басуучу дарылар, стероиддик эмес сезгенүүгө каршы каражаттар, кээ бир антибиотиктер, уйку келтирүүчү таблеткалар жана башка. Уулануу симптомсуз өтүп, өнөкөт мүнөздүү боло баштайт. Ошондо гана боордун жабыркаганы бир нече айдан кийин билинет. Андан тышкары боордун аутоиммундук оорулары кездешет. Чоң ролду тукум куучулук фактор дагы ойнойт. Боордун абалына организмдеги гельминдердин болуусу дагы таасир этет. Бирок көпчүлүк оорулар айтылган факторлор менен байланыштуу. Алардын таасиринде боордо өзгөрүүлөр пайда болуп, боордун функциясы бузулуп, төмөндөгүдөй ооруларга алып келет. Гепатоз, гепатиттер, ар кандай өзгөчөлүгү бар сезгенүү оорулары. Фиброз, боордун клеткаларынын акырындык менен бириктирүүчү ткандар менен алмашуусу. Цирроз, боордун ткандарынын кайтып келгис, фабриоздук алмашуусу. Бул боордун функцияларынын олуттуу бузулуусуна алып келет. Боор кемчилиги. Бул абалда боор өзүнүн функциясын жарым-жартылай аткарып калат. Рак жана башкалар. Негизги оорулар жана симптомдору. Боор оорусунун белгилери өтө маанилүү. Анткени баштапкы симптомдорго адам көңүл бурбай жүрө бериши мүмкүн. Ошондуктан буга көбүрөөк токтоло кетели. Болбосо качан симптомдор белгилүү болгондо дарылануу врач жактан дагы, бейтап жактан дагы олуттуу күч-аракеттерди талап кылат. Инфекциялык оорулар, вирус гепатиттер. Бул боордун сезгенүү оорусу. Пайда болуусу гепатиттин түрүнөн көз каранды. АВС биринчи белгилери боюнча гепатитке окшош болуп, боордун инфекциялык ооруларынан гепатит А түрү кеңири тараган.
бейтаптын дене табы көтөрүлөт, жалпы абалы начарлайт. Сарыктын пайда болуусу менен диагноз белгилүү болот. Сарык айыкканда абал начарлабайт, ден соолук жакшы болуп кетет. Гепатиттин В жана С түрлөрү коркунучтуураак келет. Алар боордун циррозуна же рагына алып келиши мүмкүн. Ал эми бул оорулар өлүмгө алып келет. Алмашуу процессинин бузулушу. Боорду көп учурда майлардын кампасы деп коюшат. Гепатоциттерде май алмашуу жүрөт. Бул бездин клеткалары метаболизмдин бузулушуна аябай сезимтал келет. Мунун иши бузулса, май гепатозу пайда болот. Башкача айтканда, боордун май басышы. Рациондун бузулушунан тышкары, май гепатозунун себеби башка оорулар дагы болушу мүмкүн. Мисалы, кант диабети же крона оорусу. Ошондой эле аракештик. Боордун клеткаларында май чогула баштаганы гепатоз оорусунун башаты. Бул боордун нормалдуу иштешинин бузулушуна, эркин радикалдардын жетишсиздигине жана сезгенүүгө алып келет. Оорунун өрчүүсүнүн натыйжасында бездердин клеткалары өлө баштайт. Алардын ордунда бириктирүүчү тыкан пайда болот. Дагы боор өзүнүн функциясын жоготот. Май гепатозу симптомсуз өтөт. Бирок бейтап жалпы ыңгайсыздыкты сезет. Ичи көбөт, кускусу келет. Оозго ачуу нерсе келгенде, сарык болгондо, оң жак кабырга аймагы ооруса, боорго көңүл буруу керек. Бирок кээде башка оорулардын диагностикасын жүргүзүүдө боордун май басуусу белгилүү болот. Уулануу же токсикалык жабыркоо. Боордун дагы бир функциясы канды токсиндерден тазалоо. Бирок боордун клеткалары күчү жетпеген заттар бар жана алар бездерге өзгөчө коркунуч жаратат. Боордун токсикалык жабыркоосу курч же симптомсуз мүнөздө өтүшү мүмкүн. Токсиндердин таасиринин натыйжасында бездердин клеткаларында алмашуу процессинин бузулушу байкалат. Май тыкандар чогулат, сезгенүү жана некроз өнүгөт. Бириктирүүчү тыкан өсүп, цирроз пайда болушу мүмкүн. Токсиндер кан айлануунун бузулушуна алып келиши мүмкүн, а бул тыкандардын абалына начар таасирин тийгизет. Токсиндик жабыркоого кабылган бейтап ичинин оң тарабы ооруп жатканын айтат. Бул органдын чоңоюусунун себеби болот. Ошондой эле организмдин интоксикациясы жалпы белгилери болушу мүмкүн. Өзүн жаман сезүү, кускусу келүү, кусуу, мурундун каноосу жана башкалар. Боордун шишиктери. Булар оң сапаттуу жана терс сапаттуу болуп бөлүнөт. Боордун оң сапаттуу шишиктери абдан көп. Липомдор, гемангиомдор, фибромдор. Оң сапаттуу жаңы пайда болууларга кисталар дагы кирет. Бул оорулар көп учурда симптомсуз өтүп, шишиктин же кистанын өсүүсүндө гана боор чоңоюшу мүмкүн. Мунун натыйжасында курсактын оң тарабы ооруйт. Боордун рак менен жабыркоосу башка органдардын метастаздарынын кирип кетиши менен байланыштуу. Терс таасирдүү шишиктер жалпы абалдын начарлоосуна алып келет. Алсыз болуу, табиттин жоголуусу, жалпы дене салмагынын төмөндөшү. Кийин боордун тыкандарынын структурасы өзгөрүп кеткенде, ал катуу болуп жана тийип койсо абдан ооруйт. Оору көп учурда сарык менен коштолот. Боор оорусунун кесепеттери. Айтып өткөндөй эле, боор оорусунун биринчи симптомдору бейтапка билинбейт. Эгер дарылануу өз убагында болбосо же туура эмес дарылануу жүргүзүлсө, мисалы өзүн өзү дарылоо, бул коркунучтуу натыйжаларга алып келиши мүмкүн. Эгер оорунун баштапкы баскычтарында клеткаларда майлар чогула баштаса, оору өнүгүп отуруп, тыкандардын кайра жаралуусуна алып келет дагы боордун функциясы бузулат. Бирок бул коркунучтуу натыйжалардын бири гана. Мисалы, цирроздун өнүгүүсүнүн бардык түрлөрүндө бейтаптын кекиртек тамырынын кан басымы жогорулайт. Бул башка кан тамырлардын варикоздук кеңейүүсүнө алып келиши, анын ичинде ашказан жана кекиртек. Натыйжада кансыроо жана өлүм менен аякташы мүмкүн. Башка өрчүп кетүүгө астит кирет. Ич көңдөйдө суюктуктун чогулуусу, ошондой эле перитонит, кандын токсиндерден сапатсыз тазалануусунан жана ал токсиндердин борбордук нерв системасына таасир берүүсүнөн бейтапта энцефалопия өнүгүп кетиши мүмкүн. Ал болсо өзүнүн акыркы 4-чү баскычында адамды комага түшүрөт. Ошентип боорду өз убагында дарылабаса же туура эмес дарыласа, натыйжасы маанай жылытарлык эмес.
Эгерде жогоруда айтылган оорулардын белгилери байкалса, тез арада ооруканага кайрылуу зарыл. Антпесе бул вирустар адамдын өмүрүнө коркунуч жаратат. Бул ооруларды дарылоо үчүн оорулардын абалын текшерип, кан тапшырып, УЗИ жасап, андан соң дарылай башташат. Учурда Кыргызстанда сарык оорусу, боордун циррозу сыяктуу оорулардан сырткары, боордун мите курт оорулары менен ооруган жарандар да көп. Адатта бул оору ит, мышык, келемиш сыяктуу жаныбарлардын оорусу эсептелчү. Булардын заңы аркылуу чыккан боордун мите курттары адатта кой, эчки сыяктуу малдарга өтчү. Азыр болсо адам баласынын боорунан эхинококкоз, альвеококту кезиктирүүгө болот. Бул ооруларды болтурбоо үчүн ветеринардык көзөмөлдү күчөтүп, жыл сайын мезгил менен ит, мышыктарга боордун мите куртуна каршы дары берип туруу зарыл. Ошондо гана бул оору азайышы мүмкүн. Негизинен альвеокок курту боорду жеп салат. Мунун алдын алуу үчүн жыл сайын дарыгердин көзөмөлүнөн өтүп туруу зарыл. Ар бир адам баласы ички органдарды жылына жок дегенде бир жолу ультра үн аппараты менен текшертүү керек. Эгерде оорулуу убагында дарыгерге кайрылса, анда ал адамды сактап калуу мүмкүнчүлүгү болот. Бул оорунун белгилери анча билинбейт. Боор бир аз гана ооруйт, бирок ар кандай аллергиялык реакциялар болот. Өтө деле байкалган белгиси болбойт. Андыктан ар бир адам бир жылда бир жолу текшерилип туруусу зарыл. Бул ооруну болтурбоо үчүн ар бир адамдын өзүнө байланыштуу. Анткени мындай коркунучтуу курттарды боорго болтурбоо үчүн жеке тазалыкты сактап, малды, ит, мышыкты кармагандан кийин колду самындап жууш керек. Кыргызстанда азыркы кезде канча кишинин боорунда жаныбарлардан жуккан мите курт оорусу бар экендиги белгисиз. Ошондуктан ар бир адам өз ден соолугу үчүн күрөшүп, ар убак тазалыкты сакташы керек. Көчөдө сатылган тамак аштарды жебегиле. Ооруну жугузуп албоо үчүн көчөдө сатылган тамак аштарды сатып жебөө керек. Ит, мышыктарды кармаган соң сөзсүз колуңузду самындап жууңуз. Бирөөнүн сүлгүсүн, тиш щеткасын колдонгонго болбойт. Ар бир ата-эне балдарына жеке гигиенаны туура сактаганды үйрөтүшү зарыл.